23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата биз лозунг түрүндө кантип чыгарып алабыз? Ал үчүн мен Pinterest'ке кирдим. Pinterest'тен биз өзүбүз каалаган нерсени таба алсак болот. Мисалы, мен бул жактан китеп жөнүндө сүрөттөрдү таба алам. PowerPoint программасында мына ушундай презентация бөлүгүнө кирип, бул жерден биз макетти тандап алабыз. Өзүбүз каалаган макетти тандап туруп, ушул жерде ушул макетти дизайн бөлүгүнөн размер слайда бөлүгүнө киребиз дагы. Широкоэкранный бөлүгүн тандап алабыз. Бул жерден настроить размер слайдга киребиз. Биз мына ушул жерден өлчөмдөрүнү чоңойтуп алышыбыз керек. Лозунг түрүндө чыгыш үчүн мына ушул жердеги өлчөмдөрдү биз кадимкидей чоңойтуп алабыз. Ширина, высота эки жакты тең ушинтип чоңойтуп алып, окейди басабыз дагы, развернуть бөлүгүн басабыз. Бул жерден өзүбүз сактап койгон сүрөттү коюп алабыз. Биз бул сүрөттү коюп туруп, ага текст кошо алсак да болот. Мына текст кошо алабыз дагы. Печатька киребиз. Печать бөлүгүнөн свойства принтерга кирип, ал жерден дагы могул жердеги размер документа бөлүгүнөн өзгөртүп алабыз. Ал үчүн пользовательский бөлүгүнө киребиз. Бул кагаздын туурасы 210 стандарт боюнча. Ал эми узундугу 297. Биз ушул 297-ни өзгөртүп алабыз. Ал үчүн мен мисалы бул сүрөттү 3 баракка чыгардым. 3 баракка батырып чыгарыш үчүн 297-ни 3кө көбөйтөбүз. 297-ни 3кө көбөйтсөк 891. Мен могул жерде 891 деп өзгөртүп алам. Өзгөртүп алгам дагы. Настройканы оңдогондон кийин кадимкидей бул жака биз 3 листти бири-бирине клейлеп жабыштырып алып, печатьта айдасак, сиздерде жыйынтыгында лозунг түрүндөгү барак келип чыгат.